Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар. 6-чы дарс Мухаммад Саид Рамазанбути рахимахуллах атаандык Ал-хуббу фил Куран, Курандагы сүйүү темасында. Бүгүнкү тема хуббул инсан ли ахихил инсан. Инсандын бир тууганына болгон сүйүүсү, бир тууганына дегени бул жерде диний бир туугандык. Ал эми кан тараптан болгон бир туугандык ал табигый түрдө бар. Ар ким өзүнүн бир тууган агасы, нинисин, эжесин, карындашын ал жакшы көрөт. Эми бул жерде диний бир туугандык тууралуу кеп болуп атат. Ошол инсандын бир тууганына болгон, диний жактан болгон бир тууганына болгон сүйүүсү, бул Аллага болгон сүйүүсүнүн мөмөсү деген темада. Соң бул жерде инсандын дүйнө жашоосунун жыргалчылыктарына карата сүйүүсү менен, андан максат анын мал байлыктары, кооздуктары, сулуулуктары, анын кумар каалоосуна жаккан дүйнөнүн жыргалчылыктарына болгон сүйүүсү менен бир тууган инсанга болгон, мусулман тууганына болгон, бул жерде эми ляхихил инсан, инсан болгон бир тууганына болгон сүйүүсүнүн ортосунда ажырым бар дейт. Бул жерде көңүл бура турган болсок, диний бир тууган деген жок, инсан бир тууган деген. Инсан болгон үчүн бул жагынан сага да бир тууган деп атат да. Анткени себеби ааламда үммөттөр аябай көп да. Жаныбарлар, алардын ичинде эмне деген миң түрлөр бар. Ар бир түрүнчөн кайра канчалаган класстар бар. Ошол бул ааламда миллиарддаган, миллиондогон жандыктардын арасынан биз менен тектеш болгон, классташ болгон, бир жыныстан болгон нерсе бул инсан да. Бизди адам деген бир түр, адам деген бир сорт биздин башыбызды бириктирип турган, байлап турган бир нерсе да. Ошол инсандык жагын алып караганда ал сенин бир тууганың деп атат. Ал эми экинчи жагы, адамдын дүйнөгө болгон жана жыргалчылыктарына болгон сүйүүсү бул эмки сабакта кеп козголунат иншалла. Бүгүн ошол экинчи инсан бир тууганына карата болгон сүйүүсү тууралуу болмокчу. Бул жерде эгерде ким Аллах Тааланы жакшы көрсө, ошол Алла Таала болгон сүйүүсүнөн үлүш бар болгон болсо, анан ошонун негизинде Аллах Таала инсанды жакшы көрө турган болсо, анда бул Аллага болгон сүйүүсүнүн мөмөсү деп атат, дагы ачыкталат. Мен буга чейин айтканмын. Кимде ким чындап Алла Тааланы жакшы көргөн болсо, анда ал пенде анын пенделерин дагы, Аллахтын кулдарын, пенделерин дагы жакшы көрөт. Анткени ал пенделер кимиси гана болбосун, ак кара, мусулман эмес, мунун баардыгы инсан деген бир жынска, инсан деген түргө кирип атат. Инсан деген түргө, инсан деген жынска Алла Тааланын урмат сыйы жеткен. Алла Таала мен адам уулдарын, инсандарды урматтадым деп, ал инсан болгондугу үчүн гана, мусулман болуштан алдын эле инсан болгондугу үчүн гана Алланын урматына, Алланын сыйына татыган. Куранда өзү айтып атат. Ошондуктан периштелерге сажда кылууга буйруп атат. Жана анын рухун өзүнө таандык кылып атат. Албетте, Кудай Таала ага эч ким окшобойт, бирок өз рухумдан ага жан салдым дегени, ошол биздеги өтө бир улуу болгон, макулук болгон рухту Кудай Таала өз затына ниспат кылып байланыштырып атканы бул урмат сыйдын байланышы да. Кандай эле Каабатулланы өзүнө байлап аткандыгы менин үйүм деп. Алла Таала ал үйгө муктаж болуп калганы жок. Ошол Каабанын урматы болгондой эле. Анан дагы инсанды жаратууда Кудай Таала өзүнүн ят сыпатына байлаган. Ал асманга келгенде холокос самавати болот, асмандарды жана жерди жараттым деп аткан болсо, инсанга келгенде биядайя, ят сыпаты менен жараттым деп, муну дагы өтө бапестеп, барктап, баалап жараткан Кудай Таала. Темадан тышкары, ошондуктан күндөрдүн бир күнүндө бир табыт өтүп бараткан эле, ал жөөттүн табыты эле, жөөттүн жаназасы эле пайгамбарыбыз ордунан турду. Сахабалар: "Я Расулалла, бул жөөттүн баласы го." Дегенде пайгамбарыбыз: "Бул адам го" дейт. Бул инсан го дейт да. Пайгамбарыбыз анын инсан болгондугун эске алып, урмат кылып, боор ачып, ушул бир тууган ыймас кетти деп, бир урмат кылып ордунан бир туруп койду. Соң адамдар канчалык түрлүү диндерге жана фыркаларга, секталарга
бөлүнүп кетсе дагы анын баардыгы эки түргө бөлүнөт. Же инсан ошол Алла Тааланын түз жолунда, Алла Тааланын буйруктарын бекем карманган, сени менен ошол даңгыр сиротун мустаким жолунда кетип бараткан сенин шеригиң болот, параллельно сен менен кетип бараткан. Ушул жерде отурганда баардыгы ушул биринчи түрдө киресиң иншалла. Иманда шек жок. Иншалла эмес, алхамдулилла биз мусулманбыз. Алхамдулилла момунбуз. Мына ошол Алла Тааланын сиротул мустаким жолунда, даңгыр түз хидаят жолунда баардыгыбыз шерикпиз. Кудай Тааланын динин бекем карманалы, стойкий бололу, туруктуу бололу деген жолдо баардыгыбыз шерикпиз. Же болбосо ал бул жолдон жаңылып кеткен башка бир динде болгон болушу мүмкүн. Бирок ал кандай болгондо дагы инсаниятта сен менен бир тууган бойдон кала берет. Мындай болгон абалда дагы ал экөөбүздү байланыштыра турган байламтылар калган болуп эсептелет. Эми биринчиси, түз жолдо шерик болуп, чогулуп жүргөн бир туугандар качан экөөңөр Алла Тааланын түз жолунда, Алла Тааланын динин үйрөнүштө чогуу жүргөн болсоңор, ортоңордо баягы экөөңөрдүн ортоңордо эмне болот дейт? Аллага болгон махабатыңардан улам ортоңордо махабат пайда болот дейт. Мисалы бул жерде бири бирибизди жакшы көрүп дегенди да түшүндүрүп берет. Жакшы көрөт десе эле жанакы мындай бир баарын бербей, мисалы бүгүнкү күндө ал баарын бере турган бул үй бүлөң. Мисалычы үй бүлөң үчүн баарына даярсың. Анан дос дегенде да ушундай бир түшүнүк болуш керек, дос үчүн дагы баарын берип салыш керек деп мындай бир татаалдаштырып алган болушу мүмкүн. Бирок дагы түшүндүрүп берет. Бирок кандай болгондо дагы Аллага болгон сүйүүбүздөн улам ошол Алла деп, Алланын дини деп ушул жерде чогулуп, ушинтип жайларда чогулуп жүргөнүбүз ошондон улам болот. Анда билгин канчалык экөөңөрдүн ортоңордо, ошол диндеги бир тууган экөөңөрдүн ортоңордо сүйүү өскөн сайын, жалындаган сайын экөөңөргө Алла Тааланын сүйүүсү дагы өсүп турат дейт. Жана эч качан мындай сүйүү Алла Тааланын махабатына талашпайт дейт. Алла Таалага болгон махабаттан бул бир туугандык сүйүү силерди алакты кылбайт дейт. Пайгамбар алейхиссалам өзү айтып жатпайбы хадиси кудсиде? Хаккот махаббати лил мутахаббина фия. Пайгамбар алейхиссалам хадиси кудсиде айтып атат. Алла Таала айтып атат: "Менин махабатым бири-бирин жакшы көргөн пенделериме важип. Ва хаккот махаббати лил мутавасилина фия. Мен үчүн бири-бири менен алака байланыш түзүп тургандарга менин махабатым важип" дейт. Ва хаккот махаббати лил мутанасихина фия. Мен үчүн бири-бирине насаат айтып, бири-бирине кеп кеңеш берип, бири-бирине жакшы каалоо тилектерин айтып, бири-бирине бир насааттарын айтып тургандар үчүн менин махабатым важип болду. Ва хаккот махаббати лил мутазавирина фия. Менин ыраазычылыгым үчүн бирин-бирин зиярат кылып, алабалын сурап, ден соолугун сурап тургандарга менин махабатым важип болду. Ва хаккот махаббати лил мутабазилина фия. Менин ыраазычылыгым үчүн бири-бирине бар аракетин жумшап, ооруп калса, ар кандай абалдарда бири-бирине бар аракетин жумшап, анын бир кыйшыгын түздөп, кемчилигин жамап кетүүгө аракет көздөгөндөргө менин махабатым важип болду деп хадис кудсиде айтып атат. Демек 5 нерсени айтты. Мен үчүн бири-бирин жакшы көргөндөр, мен үчүн бири-бири менен алака байланыш түзүп, алабалын сурап байланышып тургандар, мен үчүн бири-бирине кеп кеңеш насаат айтып тургандар, мен үчүн бири-бирин зиярат кылып, ал акыбалын сурап тургандар, жана мен үчүн бири-бирине бар аракетин жумшап, кыйшыгын түздөп, кемин жамап тургандарга, буларга менин сүйүүм, махабатым важип болду деп Алла Таала хадис кудсиде кабар берип жатпайбы? Эми бул жерде сифату танасух, бири-бирине насаат айтуу, кеп кеңеш айтуу, бири-бири менен алака байланышта болуу, бири-бирин зиярат кылуу, бири-бирине бар аракетин жумшап, анын бир кем карчысын толукташ, мунун баардыгы хукму тахаббуб, мунун баары бири-бирин жакшы көргөн өкүмүн алат дейт. Мунун баардыгы ошол бири-бирин жакшы көргөндүн мөмөсү дейт. Эгерде ошол ортодо эки диндеги эки бир туугандын ортосунда мындай сүйүү болбогондо, анда бири-бири менен матавасала, алака байланыш түзбөйт эле. Матанасага бири-бирине кеп кеңеш насаатын айтып турбайт эле, мындай кыл бир тууган, мындай кылбайсыңбы деп. Ома тазаура, бири-бирин зиярат кылып, ал акыбалын сурап турбайт эле. Ома табадыра, бири-бирине аракет кылып, кем карчыны бүтөөнгө аракет кылбайт эле. Мына ошол сыпаттардын баардыгы бирин-бирин жакшы көргөндөн келип чыккан натыйжалар дейт, мөмөлөр дейт.
Эми о милагу хадил мазиялати амбана Аллаху анха. Бул хадисте айтып жаткан Алла Таала бир канча сапаттарды, качестволорду санап өттү. Мунун барып такалган жери очогу аякта жатат. Алла Тааланын буйруктарына бекем болууда, Алла Тааланын дининде туруктуу болууда, ошол түпкү максаты ошонун негизинде жолугуп туруу. Түпкү максаты эмнеге бирин биринен кеп кеңеш айтып атат, насаат айтып атат, эмнеге бири бири менен алака байланыш түзүп атат, эмнеге бири бирин зыярат кылып атат, эмнеге бири бирин кем каршы түзүүгө аракет кылып атат, эмнеге бири бирин жакшы көрүп атат. Түпкү максаты мунун баардыгы ошол Алланын жолунда, сиротул мустакимде бири бирине бир жардамчы болуп калалы, ошол жолдо шериктеш бололу, ошол жолдо бекем бололу деп ошол максатта жолугуунун баардыгы Аллахка болгон сүйүүнүн натыйжасынан келип чыккан иш амалдар дейт. Чындап эле бул жерде биздин башыбызды бириктирген бир эле нерсе. Бул жерде бир саясат жок, бул жерде бир башка бир материалдык кызыкчылык жок, бир тыйын эч ким төлөбөйт. Бир гана нерсе баардыгыбызды ошол Алла жолунда, мустакимде динимди үйрөнсөм, пайдам тийип калса дегендей. Эми Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн чогулуп аткан чогулуштар жана Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн болуп аткан мындай өз ара жакшы көрүү кантип Кудай Тааланын махабатынан алаксызсын, кантип Кудай Тааланын махабатына тең тайлашсын дейт. Анткени себеби мындан буга чейинки сабактарда айтылбады беле, өзгөлөргө болгон махабат Алланын махабатына тең болсо, же Алланын махабатын талашса, же андан үстөн боло турган болсо, бул өтө коркунучтуу. Бүгүнкү күндө бардык кылмыштын баары ошондон келип чыгып атат. Эмне себептен пара алып атат, эмне себептен бюджеттен жеп атат, эмне себептен бирөөнү бирөө отургузуп кетип атат. Анткени себеби дүйнөгө болгон сүйүүсү Алла Тааланын сүйүүсүнөн ашып кетип атат. Кудай Тааланын сүйүүсү жебе, урдаба деп атат, бирок ал жок. Ошондо коркунучтар жаралат экен да. Ошо Кудайга болгон сүйүү эмнеге керек десе айтпадыкпы? Кудай Таала бул жүрөккө ушундай бир ааламды батырып ала турганда ушундай бир кымбат сүйүүнүн деңгээлин берген. Ага аны зеленыйга кое турган болсоң, хадисте айтылгандай, бир өрөн алтын болсо дагы экинчи өрөн алтын болсо экен деп тойбой калат экен да. Ошого Кудай Таала болгон сүйүү мындай бир жашыл күйүп, бияка бурул, бияктан токто деп мындай бир көзөмөлдөп туураныкка салып берет экен да. Ошондуктан ислам ааламы 15 кылымдык тарыхты алып караганда баардык ошол дөөлөт, династия, империялар болсун, халифаттар болсун, мисалы Селчук дөөлөтү болобу, Амият империясынан Осман дөөлөтүнө чейин келели, качан ошол башчылар динде бекем болгондо алар өнүккөн, качан динден алыстаганда талкаланган. Баардыгы бир эле ошол себепке барып такалат. Эми сен мындай деп айтышың мүмкүн дейт. Эми ошол сен айтып аткан, мактап аткан диндеги адамдар деле өз ара чогулуп алып, дүйнөлүк максатта эле чогулуп жатышпайбы? Анан бул кандай болсун анда десе, мен айтамын дейт. Шариаттын чек арасында болгон дүйнөлүк пайданын негизинде болгон чогулуштар бул жанакы Кудай Таала пенделерин хадиси кудсийде сүйүнчүлөгөн хадистен четте калбайт дейт. Анткени себеби шариятыбызда канчалаган адал чөйрөнүн тегерегинде мубах болгон чогулуштар бар. Мисалы тамак аштын үстүндө чогулуш, бир лаззаттуу нерселердин үстүндө бир оюн күлкү, эс алуу, тоого оюнуна барып эс алып келүү, бир оюндарды уюштуруп, футбол ойноп уюштуруп, ошого бир адал чөйрөсүндөгү адамга лаззат тартуулай турган нерселердин үстүндө дагы чогулса боло турган, жана негизинде собола турган канчалаган жыйналыштар да бар дейт. Булар дагы ошол Аллах үчүн бири бирине жолуккан, Аллах үчүн бири бирине жакшы көргөн, ошонун негизинде чогулган деген нерсенин ичинде эле калып кете берет дейт. Алла Тааланын бул аятын карабайсың деп дали келтирип атат. Астагфирулла. Кулу мир ризқи роббикум вашкуру лаху балдатун таййибатун ва роббун гафур. Эгеңердин ырыскысынан жегиле. Вашкуру лаху, шүгүр келтирүү менен жегиле дейт. Ошондуктан Саид Нурси рахимахулла даамды шүгүр үчүн каалаган пенделеринден кыл деп атпайбы? Бир болот даамды тек гана мал сыяктуу эле курсак ачкан үчүн жеп коюш болот. Бир болот ошол даамды кой орозодо жакшыраак орозо кармайын, же болбосо үммөткө жакшы кызмат кылайын, ата-энеме кызмат кылайын, бир туугандарыма кызмат кылышайын, чачап калбайын деп жакшы ниетте жеш менен соболуп кетүү болот. Ошондуктан шүгүр келтирүү үчүн тамак жеш бул дагы чоң бир ибадат. Ошондуктан Кудай айтат,
эгердин рызкысынан жегиле жана ал үчүн ага шүгүр келтиргиле дейт. Шаарыңар өтө көркөм, эгеңер болсо кечиримдүү дейт да. Карабайсың дейт. Бул жерде Кудай Таала өтө бир жоомарттык менен, берешендүүлүк менен жалындаган Алла Тааланын дасторконуна чогулууга чакырып жатат дейт. Кудай Тааланын бул дүйнөдө ушундай бир мээрим дасторконунун үстүндө өз ара чогулууга чакырып жатат. Жегиле, эгеңердин рызкысынан жегиле, ага шүгүр келтиргиле, шаарыңар көркөм, эгеңер кечиримдүү деп Кудай Таала кандай жалындуу, берешендүү бир чакырык менен бир туугандар менен дасторкон үстүндө Кудай Тааланын неаматына шүгүр келтирип, чогулуп тамак жөөгө чакырып жатат дейт. Пайгамбардын хадистеринде бар го, эгерде бир тууганың сени чакырса, анын чакырыгына жооп берүүң важип. Үйлөнүп калып, үйлөнүү тоюна чакырса, албетте баарыбыз билебиз, ал жерде арак болбосо, шариатка каршы нерсе болбосо, бир тууганың сени дасторконго чакырса, анын чакырыгына жооп берип, ошол сен үчүн аракет кылып жасаган тамагынан даам татып бергенге сен милдеттүүсүң. Пайгамбарыбыз бир күнү сахабалар менен бирөөнүн үйүнө икромго барышты. Бир сахаба, нафил орозо экен, жебей кой дейт, мен нафил орозо. Пайгамбардан урушту. Бир тууганың аракет кылып эртеден бери сага тамак жасаса, ана сен жебей коесуң, ач оозуңду деп пайгамбардан оозун ачырып койду да, кийин казасын тутуп берип коесуң деп пайгамбарыбыз ушундай кылды. Мына бул дагы ибадат да, өзү мубах амал, бирок Аллахтын ыраазычылыгы үчүн чогулуунун катарына кирет дагы, бул үчүн дагы адам сооп алып кете берет дейт. Анан оконуду тахаббу филла. Эми Аллах үчүн бири-бирин жакшы көрүүнүн формуласы барбы деши мүмкүн да. Аллах үчүн бири-бирин жакшы көрүүнүн бир формуласын, эрежесин айтып берип койсоңуз десе, бул айтып атат. Масарул хуб асари байнал мутахаббина рахиман диниян. Ошол бири-бирин жакшы көргөн эки бир туугандын ортосундагы сүйүүнүн булагы рахиман диниян, бирине болгон диний мээримдүүлүк болуш керек дейт. Ошол болуш керек. Анткени себеби бири-бирин жакшы көргөн эки бир тууган болушу мүмкүн диний инсандардын арасынан, бирок экөөнүн бир максаты бир болушу мүмкүн, экөө мисалы бир арак жаатында болуп калышы мүмкүн, кумар жаатында болуп калышы мүмкүн, дагы башка көп кызыкчылыктардан улам бири-бири менен дос күтөт да. Бул жерде ошол хадисте айтылган, Куранда айтылган, ошол Кудай үчүн бири-бирин жакшы көргөн адамдардын сүйүүсүнүн очогу, булагы бири-бирине болгон диний мээримдүүлүк болуш керек дейт. Ал экөөнүн чогулушуна түрткөн стимул, фактор, себеп Алланы ыраазы кыла турган бир нерсе болуш керек. Ал эми Кудай Тааланы ыраазы кыла турган нерселер канчалык көп дейт. Мисалы, бир тууганың сени сый дасторконго чакырса, ошол сый дасторконго жооп берүүң дагы бул Кудайды ыраазы кыла турган бир амал дейт. Инсанга кызмат кылуу, бири-бирине ашар жол менен кызмат кылуу, социалдык жактан коомчулукка бир пайда келтирүүнүн иретинде чогул, машалла, Алла ыраазы болсун, чогулуп алып, бакты кешип атышат, субботниктерди кылып атат, келе албай калып атабыз, бирок Алла ыраазы болсун. Экономикалык жактан бири-бирине пайда келтиребиз деп чогулуш, илмий жактан бири-бири менен болгон чогулуш, мындай чогулуштар дейт. Ошол инсан бири-бирине кызмат кылыш дүйнөлүк жактан, ашар, социалдык жактан коомго пайда келтирүү иретинде чогулуш, экономикалык жактан, илмий жактан окшогон. Мунун бардыгы салым кошот фи иқоматил муштамал инсани, инсан коомчулугун Кудай Таала ыраазы болгон, Кудай Таала буйруган, Кудай Таала чакырган паризде инсан коомчулугун түптөгөнгө салым кошо турган, Кудай ыраазы боло турган чогулуштар дейт да. Демек ошол бири-бирин Аллах үчүн жакшы көргөн дегендер, алардын бири-бири менен болгон чогулуусу, бири-бири менен болгон байланышына түрткөн нерсе Кудай ыраазы боло турган нерсе болуш керек экен. Ошондон хадисте айтылган, Куранда айтылган убадалар буларга кетет экен да. Кыямат күнү эч кимдин рахмат көлөкөсү болбой, адамдар күндүн ысыгына куйкаланып турганда 7 түрдүү адамга Алланын мээрими түшөт деп келет да. Анан жаш кезинен ибадат кылган, зынага чакырса барбай койгон, анан бирөөсүн деп келет, бири-бирин Аллах үчүн жакшы көргөндө дейт. Ошонун формуласын айтып атат.
Алла ыраазы болгон нерседе чогулуш керек. Алланы ыраазы боло турган нерселер аябай көп. Сөзсүз эле аны дин деп түшүнүп албаш керек. Анан бирини болгон диний бир жакшы, бирини болгон ниет болуш керек. Ушул бир тууганым дин жактан андай болуп калсын, мындай болуп калсын деп. Мунун баардыгы ошол Курандагы ошол аяттын бир бөлүкчөсү болуп калат. Иннамал муъминуна ихва фаслиху байна хавайкум. Худжурат сүрөсү 39-аят. Момундар бири-бири менен бир тууган гана. Андыктан өз ара мамилеңерди жакшырткыла деп. Бул аятка да кайтып келебиз. Бирөө капталдан чыгып туруп сурай берет азыр. Аятта иннамал муъминуна ихва. Момундар гана бири-бири менен бир тууган деп атпайбы? Сен жогоруда инсан болгондугу үчүн да бир тууган дедиң деген келет иншалла. Бул биринчи, эки түргө бөлбөдүкпү жана. Кимдир бирөө сени менен динде бир тууган болот. Экинчиси сенин диниңде эмес болгон болот. Сен диниңден алыс болгон болот. Же динден качып жүргөн, четтеп жүргөн эле, бирок өзү мусулман деп билген бирөө болгон болот. Аны менен болгон мамилеге эми келебиз. Биринчиси менен болгон маселе бүттү. Экинчиси. Ал инсаниятта гана сени менен бир тууган. Сага окшоп башыңды бирикте турган, ал сага окшоп намаз окубайт, илим алгандыра кызыкпайт, дин жактан экөөңдү байланышта турган работалар, байланыштар жок. Ал алыс динден. Болгон инсан сага окшогон, бул ошол жактан гана сени байланыштырган бир тууганың бар. Аны менен сени бул жерде 3 нерсе бириктирет дейт. Биринчиси, ал дагы инсан, сен дагы инсан, инсандык бириктирет. Экинчиси, ал дагы Кудай Тааланын кулу, сен дагы Кудай Тааланын кулусуң, бул бириктирет. Үчүнчүсү, сен дагы Алланын мүлкүсүң, ал да Алланын мүлкү. Ушул 3 нерсе сени ал инсан менен бириктирет. Эми ولا ريب أنه هو الآخر متفرد عن حبكما أو حبك أنت وحدك عز وجل. Эми ага болгон сенин махаббатыңдагы сенин Аллага болгон махаббатыңдын натыйжасы болуп берет дейт. Түшүндүк, биринчисин түшүндүк. Сенин бул маанилүү да мүмкүндөчү, субханалла. Мисалы, мусулман эместерди жаман көрүп коюп атабыз, аябай бир жек көрүү менен отзывать этип атабыз, комментарийлер каты кетип атат, мисалычы. Бирок ошого болгон сенин махаббатыңдагы Кудай үчүн болгон махаббатыңдын мөмөсү болушу керек. Анткени теманын башы эмне болгон? Инсан бир тууганына болгон махаббаты Аллага болгон махаббатынын мөмөсү дегенбиз. Ошол динден алыс болгон же динде такыр эле жок болгон инсанга болгон сенин махаббатыңдагы Аллага болгон махаббатыңдын мөмөсү дейт. Эгерде жогоруда айтылган өкүңөрдүн ортоңорду байлаган 3 сапатка көңүл бура турган болсоң, жана ошонун негизинде аны менен дагы жолугуп, аны менен дагы контакт түзүп, байланышып, ага да кеп кеңеш кыла турган болсоң, ага дагы бир жардам колун суна турган болсоң, Кудай Тааланын ыраазычылыгын көздөп, анда бул дагы Кудай Таала сага буйруган иштин негизинде кылып аткан болосуң. Анткени элестеткиле, мээримдүүлүгүң, ырайымдуулугуң, жакшы кеп кеңешиң только намаз окугандарга, диндегилерге болсо, динде эместегилерге мындай мамиле болбосо, анда ошол диндегилер динде эмес мезгилде динге келип калышында кантип келип калды? Аларга ким себепкер болду деген сөз да. Балким сен мынтишиң мүмкүн дейт. Балким сен мына аятты туура эмес түшүнүп, мындай деп которушуң мүмкүн дейт да. Астагфиру билла. Иннамал муъминуна ихватун фа аслиху байна ахавайкум. Момундар гана бир тууган, андыктан өз ара бир туугандык мамилеңерди жакшырткыла деп ушул аятты сен бул жерде бир туугандык момундардын ортосуна гана чектелет. Момун менен момун, диндеги адам менен гана сен бир тууган болосуң. Динде эмеспи, исламда эмеспи, ал сенин бир тууганың эмес деп натыйжа чыгарышы мүмкүн дейт. Мен айтамын дейт. Мен дагы күндөрдүн бир күндөрүндө илгери дейт. Бул деген сөз мен ойлоп атам. Ахдин кодим дейт. Өтө эски заманда демек жаш кезинде жаңыдан илим алып, жаңыдан грамматика окуп келаткан мезгилде болуш керек деп ойлоп койдум. Анткени бул Мухаммад Саид Рамазан Бути 6 жашында эле Куран жаттап кары болгон. Атасы чоң алым болгон кичинекей кезинде эле бул чоң адабият илим китептерин окуган. Ушу жаш бала кезинде мен дагы бир убакта ушул пикирди туура деп ойлочумун, жана мен дагы сага окшоп
бир туугандык момун менен момун, мусулман менен мусулман ортосунда гана болот го деп ойлочумун дейт. Менин ошол сезимдерим ушуга канааттанчы, бирок акылымдын түпкүлүндө чын акыйкат мага жетпепти дейт. Анан кийин карасам дейт, кийин дегенен кийин билим алды, жетилди, бышты, өнүктү, өстү дегендей карасам, аят эч бир этибар жактан, биягынан алайын десең да, биягынан алайын десең да эч бир жактан бул маанини туюндурбайт экен дейт. Адам алейхисаламдын, атабыз Адамдын балдары инсанияттын ортосундагы бир туугандык бул. Турганда. Эч ким четке калбайт. Бардыгыбыз Адам атанын балдарыбызбы? Англия болсун, Европа болсун, Кытай болсун, Африка болсун, мындай ойлосок, тиякты өйдөнү көздөй кетсек, баарыбыз Адам атанын балдарыбыз да. Бул анык нерсе да. Муну христиандар дагы, жөөттөр дагы, мусулмандар дагы барды ооба дейт да. Баягы пирамидада өйдөнү көздөй кетсек, бир атага, бир энеге барып такалабыз. Айырмасы жок. Анан аны сен четке кагасыңбы, же билмексен мунун аракет кыласыңбы, аларды бир дин башын бириктиреби, же алар башка диндерге, башка мазхабтарга бөлүнүп кетеби, муну эч ким спорт эте албайт. Баардыгыбыз Адам атанын балдарыбыз го дейт акыры. Ал эми бул аятта бул чектөө тамгасы иннама, тек кана деген хасыр чектөө тамгасын мадлулун ал даллат кылып жаткан нерсе эки бир тууган мусулман ортосунда гана байланыш деп ошого бар такап жаткандыгың дейт. Бул эч бир жактан туура эмес дейт да. Бул жерде إن الحسر متوجه في الآية إلى الأحوال التي يكون عليها المؤمنون في علاقاتهم بعضهم مع بعض. Бул аятта хасырдын чектөө тамгасы каякты көздөй жүзөлүп жатат? Момундардын, мусулмандардын бири менен болгон алака байланышына көздөй чектелип жатат. Яни бул жерде чектөөнүн алып барган бутасы, анын мазмуну момундардын бири менен болгон алака байланышына барып чектелип жатат. Мындай кылганда тиги мынтип которуп атпайбы? Иннамал муъминун ихва. Момундар гана бир тууган депчи. Иннама синхрон рамда куалап которгондо иннама тек гана ал муъминун момундар ихва бир туугандар. Ал мындай которот да. Мындай которулат дейт да. Момундар бир тууган гана. Момундар бир тууган гана. Яни момун бири-бирине душман болуп кетпейт деп атат. Момундардын бири менен болгон алака байланышы бир туугандыкты гана талап кылат. Кандай абалда болбосун. Багы дос айырылат, сөөк кайрылат дегендей, тууганың канча жаман болсо дагы бирок болбой эле сөөк кайрылат болуп, ит болсо дагы, куш болсо дагы кайрыла баягы туугандар бири менен алака байланыш түзүп аткандай, момундар дагы ошондой болуш керек дейт. Ушуп кетсең дагы, жаман жакшы айтышып кетсең дагы, кайрадан кечиришип, момундугуңду сактап калышың керек дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыз момун менен 3 күндөн ашуун талаш дарынышып жүргөнү адал эмес деп атпайбы? Бул тууралуу өтө көп хадистер келет. Ошондуктан иннамал муъминун ихва, момундар бир тууган гана. Момун болгон алака байланышы бир туугандыкты гана талап кылат. Кечиримдүү болгон. Бул жерде бир туугандык алака гана чектелип жатат. Яни момундардын бири алака байланышы бир туугандык алака байланышы гана болуш керек деп атат. Душмандык болуп кетпесин деп атат да. Кандайдыр себептерден улам аны менен котия мамилеңди такыр эле үзүп салба. Хисом аны менен урушуп бироту эле аны сен душман кылып алба. Сенин душманың нафсиң, сенин душманың шайтан, сенин душманың дин душмандары. Бирок мусулманга болгон алака байланышы бир туугандык гана алака байланышты талап кылат. Иннамал муъминуна ихва, момундар бир тууган гана деп атат. Момундар гана бир тууган эмес. Момундар бир тууган гана. Анан аяттагы ишара кылып атат. Көрдүңөрбү? Аяттагы ушул мазмун туура экендигин улантып айтып атат. Фа аслиху зата байникум, ошондуктан ортодогу ахавайкум бир туугандык мамилеңерди жакшырткыла деп аяттын уландысы Мухаммад Сайын Рамазан Бути айткан маанинин туура экендигин тастыктап жатат. Момундар бир тууган гана,
Андыктан өз ара бир туугандык мамилеңерди жакшы кыла. Демек бул жерде түшүнүктүү болдубу? Анан бул аят иннама баягы хадистеги Курандагы пайгамбарыбызга буйрулгандагы иннаманын ролун аткарат дейт. Алла Таала Гошия сүрөсүндө пайгамбарга алейхиссалату вассалам фазаккир иннама анта музаккир. Эй Мухаммад алейхиссалату вассалам, фазаккир эскерткин, фа иннама кайра жанагы тек гана деген чектөө тамгасы келди. Анта музаккир, сен тек гана эскертүүчүсүң. Ошондо пайгамбар алейхиссалам, эй менин сүйүктүү пендем, бойнуңа жүктөлгөн милдетти аткар, Алланын динин жеткиз, аны ал акыйкатты адамдарга чакыр, бирок өзүңдүн бул вазипаңдан ары ашып кетпе. Яни сенин вазипаң аларга хидаят берип, жүрөгүнө хидаятты салып ийиш эмес. Сенин милдетиң эскертүү, акыйкатты айтуу, ошого чакыруу, ал эми алардын жүрөктөрүнө чейин киргизип, акылдарына чейин киргизип, анан исламга алып келип мусулман кылып салыш, бул сенин милдетиң эмес. Ал Алланыкы. Сен тек гана жеткирүүчүсүң, эскертүүчүсүң деген аятта мындай маани чыкпайт да. Сен гана эскертүүчүсүң, сенден башкасы эскертпесин. Сен гана чакыруучусуң деген мазмун чыкпайт да. Мына уфул аяттагыдай эле дейт да, бул жерде пайгамбар эскертүүчү экен. Эскерткин, сен тек гана эскертүүчүсүң деп атат. Башкалар эскертүүчү эмеспи деген суроо койсо, сахабаларчы, табииндерчи десе, маскутунан ал тууралуу Алла Таала унчуккан жок. Ал тууралуу Алла Таала унчуккан жок. Точно ошондой эле бул аятта дагы Кудай Таала момундардын ортосундагы алака байланыш бир туугандык гана деп атат. Момундар момун эместер менен болгон алака байланышы десе, ал тууралуу Куран маскутунан унчуккан жок. Бирок башка аяттардан анын ишарасы билинет, кандай мамиле кылыш керек. Ошентип Кудай Таала пайгамбарга буйруган буйругу эскерткин, динди жеткизгин деген буйругун кийин пайгамбарыбыздын көрсөткөндөн кийин аалымдар ага мураскор болуп чыкты дагы. Пайгамбар кылган даават ишин анан аалымдар кылышты. Мына ошол даават бир туугандык акысы жана бир туугандыктын мөмөсү дейт да. Эмнеге даават кылынып жатат? Ошол бир туугандык дааватты талап кылат экен. Инсандык бир туугандык дааватты талап кылат экен. Анткени пайгамбарыбыз келгенде баарды мусулман эмес да. Жалгыз пайгамбар өзү мусулман да. Анан мусулман эместерге ислам чакырып, анан исламга келип атпайбы? Ошол анын инсан болгондугу дааватты талап кылат. Анын инсан болгондугу анын акысы даават кылыныш жана анын мөмөсү. Эгерде ортодо биздин башыбызды бириктирген инсандык бир тууган болбогондо, анда пайгамбарыбыз жана андан кийинки мусулмандар өзүнүн инсан болгон бир тууганына карата ага насаат айтууга жана аны акыйкатка чакырууга милдеттүү болбойт эле. Инсандык акы, инсандык мөмө ушул экен, чакырууну жана насаат айтууну талап кылат экен. Эми пайгамбарыбыз адашкандардын алдында жана туура жолдон тайгандарга, яни бут сөлөкөттөргө сыйынып кеткен ата бабасынан бери кылымдап, ошолорго пайгамбарыбыз жөнөтүлдү. Кандай эле пайгамбарыбыздан мурда баардык элчилер, пайгамбарлар өз коомуна жөнөтүлгөндөй эле, анан пайгамбарыбыз ошол коомуна, кандай коом, мусулмандарбы? Мусулман эмес. Бут сөлөкөттөргө сыйынган, бутпарас болгон, бирок инсандыкта бир тууган болгон коомуна пайгамбарыбыз мээримдүүлүктүн негизинде, ырайымдуулуктун, боорукерликтин негизинде иш алып барды. Астайду билла. Алла Таала айтып атат: "Фабима рахматин миналлахи линта лахум". Эй Мухаммад алейхиссалату вассалам, сен Алла Тааланын мээрими менен аларга жумшактык кылдың дейт. Лау кунта фаддан гализал қалб. Эгерде сен аларга орой, таш жүрөк болгонуңда, ланфадду мин хаулик, туш тарабыңдан ар кайсы жака алар чачырап кетмек, сенин дааватың ишке ашпайт болчу, иманга, исламга келишпейт эле деп атат. Карабайсыңбы? Элчилер жана пайгамбарлар өз коомуна Алла Таала Куранда баяндагандай кандай мээримдүүлүктүн сезими менен, аларга болгон күйүт, аларга болгон сүйүү менен, аларга болгон кызганыч,
кызганып атат, бул шайтандан кызганып атат, тозоктон кызганып атат. Кой, пайгамбар эртисин бешикке түшсүн деп аларга болгон алардын бактысына ынтызарлык менен, аларга сүйүү менен, мээримдүүлүктүн сезими менен журулушкан абалда өз коомуна пайгамбарлар чакыруу жасап жатат. Шексиз Алла Тааланын түз жолунда, мустаким түз жолунда жүргөн, ошого бир туугандар дааватта жүргөндөр, зикирчилер, тарикат жаатында жүргөндөр, дей койчу, исламга кызмат кылып аткан эмне деген жамаат, фонд, уюм болсо, ошонун баардыгы ал инсанияттагы сенин бир тууганың болгондон тышкары Алла Тааланын сиротул мустаким түз хидаят жолунда дагы сени менен параллельно чогуу баскан бир шеригиң болуп атат. Анан ошондуктан сен ага мээримдүүлүк кылып, Алланын саламын айтып, Алла ыраазы болсун деп дуа кылып, о Кудай момундарды кечир дегенде жалпы баарын алган болобуз да. Ошол сенин мээримиңе, сенин ырайымыңа акылуу болуп аткан болсо дейт. Ал эми Алла Тааланын жолунан адашкан, Алла Тааланын жолунан качып жүргөн адамдар бул мээримиңе андан эселеп акылуу дейт. Анткени ал байкуш. Бул мээримге сенен эселеп акылуу, анткени ал бактысыздыктын жарында турат дейт. Ал талкалоо, кыйроонун жарынын боорунда турат дейт. Эртең өсө тозокко түшүп кетет. Кудай сактасын. Бул сенин берки диндеги иншалла бактылуулукка кепилдик, бактылуулуктун бир кепилдигин негизинде бир көзөмөлдөнгөн бир жамаат стаян арасында жүрөт ал. Даватчылардын арасында жүрөт, тарикатчылардын арасында, мусулмандардын арасында жүрөт. Мындай бир ишенимдүү бир стаян арасында жүрөт, ишенимдүү бир жамааттын арасында жүрөт. Иншалла бир канча убадалардын негизинде бейишке түшкөнгө, Алланын ыраазычылыгына арзанга бир канча ыктымалдуулуктар көп. Бирок ошого мээримдүүлүк кылып атасың, бул жакшылыктан куру калган, динден жок ачкан адам сенин мээримиңе алда канча эсе ылайыктуураак эмеспи деп жатат, ооба. Эгерде пайгамбарлар андай кылбаганда мусулмандар каяктан чыгат эле деген сөз да. Мен сага буга чейин да айтканмын дейт. Ооба, Аллах үчүн жаман көрүү бул акыйкат. Кантип андай болбосун? Мустафа Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзү муну ачык айкын баянда айтып аткан болсо. Эми муну капталдан бирөө көмүскөдөн суроо бергенге, көмүскөдөн бирөөнүн суроосуна жооп берип атат да, көмүскөдөн бирөө. Анда сенин чота баяныңа байкасам, мындай мусулман эмеске дагы мээримдүүлүктү көргөзбөгөндөй кылып атасың. Аллах үчүн жаман көрүү, Алла үчүн жакшы көрүү деген нерсе каякта калып кетти деген бир көмүскөдөн суроо болсо ошого жооп берип атат. Ооба, пайгамбарыбыз айткан, андай хадис бар. Түгүл аусака урал иман ал муалату филла. Аллага болгон иман, ишенимдин эң бекем жиби Кудай үчүн бири-бири менен дос болуу, Кудай үчүн бири-бирине тарапташ болуу. Анан вол муадату филла, анан Кудай үчүн душмандык кылуу, дин душмандарына. Вол хуббу филла, Кудай үчүн жакшы көрүү, вол бугду филла, Кудай үчүн жаман көрүү деп хадистерде айтып атат. Бирок Кудай үчүн жаман көрөт деген маанинин тафсири кандай? Пайгамбарлар, элчилер өз коомуна даават кылууга буйрулган. Фалайсат илля самрату атфин ала тилкал умам вал акмам. Ошолордун коомунун мусулманга келүү, исламга келүүсү, иманга келүүсү ошол пайгамбарлардын өз коомуна кылган мээримдүүлүгүнүн, ырайымдуулугунун, боорукерлигинин мөмөсү болгон. Андай болбогондо булар иманга, исламга келбейт эле. Демек, Кудай Тааланын сөзү менен пайгамбардын сөзүнүн ортосунда эч качан ажырым болбойт. Пайгамбарыбыздын өзүнүн сөздөрүнүн ортосунда ажырым болот. Анткени акыйкат ар дайым бири-бирин кубаттайт. Жалганда сөзсүз түрдө ажырым болот. Демек, бул жерде Кудай үчүн жаман көрүш деген кандай болот десе, Кудай үчүн жаман көрүш дегенде ошол күнөөкөр, дуушар болгон жаман иштин өзүн жаман көрүш дейт. Ошол эле мезгилде күнөөкөргө сен мээримдүүлүк кылышың керек дейт. Бирөө күнөө кылып атат, анын жеке шахсиятына, жекелигине, личностине мээримдүүлүк кылышың керек, кылып аткан кылыгын жаман көрүшүң керек.
Ал эми адамдын өзүн жаман көрүп алыш, жеке өзүн как личность катары буга эч кандай далил келген эмес дейт. Курандан дагы, хадистен дагы. Анткени себеби бул Аллага чакыруунун адабиятынан алыс болуп калат дейт, мындай боло турган болсо. Эгерде муну элестете турган болсок, ушундай кылыш керек дей турган болсок, күнөө кылган адамдын өзүн жек көрүп алышың керек, өзүн жаман көрүшүң керек десең, анда баягы адам күнөө кылып бүткөндөн кийин деле баягы адамды сен жаман көрө бергенге туура келет дейт. Ага Кудай Таала ыраазы болбойт, пайгамбар да ыраазы болбойт, ал түгүл акыйкат динибиз мунун тескерин буйройт. Икрима радыйаллаху анху мусулман болуп келатат. Пайгамбарыбыз Меккени фатх кылганда темадан тышкары ал качып кетти. Мен тура албайм деп. Икриманын аялы исламга келди. Пайгамбарыбызга аял баш менен келип, "О Алланын элчиси, мен күйөөмдү барып чакырсам, ал исламга келсе, иманга келсе кечиресиң" деди. Кара, аял затынын кадырын. Яны аялы күйөөсүнөн амандык сурап атат. Пайгамбарыбыз кечирем деди. Карабызга кошобуз, кадырлайбыз, бактайбыз деди. Икрима радыйаллаху анху 21 жыл пайгамбарга өтө катуу душмандык кылды. Бул үммөттүн фиравуну болгон Абу Жахилдин баласы. Аялы артынан жетип барып, кемеге түшүп, мына башка мамлекетке кетип калам деп аткан жеринен аны ынандырып, иман келмесин келтиртип, пайгамбар арасында келди, исламды кабыл алды. Кийин өзүнүн кечиккенине өкүндү, ыйлады, Куранды кармап алып кучактап, чыктап, эгендин китеби экен деди, ыйлады, канчалык өкүндү, ушунча жыл өмүрү текке кетти. Анан айтты: "Я Расулалла, исламга каршы канчалык өмүрүмдү, капиталымды арнаган болсом, жумшаган болсом, эми андан кем калбаган эми иншалла дин үчүн жумшайм" деди. Кандай сахаба болду? Византия менен болгон, Рим менен болгон согушта, эң чоң согуш, Халид ибн Валидди ошол күнү 8 кылыч сынган. Жеңишке жеткен, килейген, вековой болгон империяны талкалаган. Ошондо бир кумара суу деп окуп калсаңар керек. Бир сахаба өлүп аткан. Анан өлүп атканда окмуш сусайт да адам. Сусайт деп келет эми. Андай кылбасын. Анан баягы бир кумара менен ошо өлүп аткан адамга суу берейин деп атса, Икрима радыйаллаху анху болчу да. Суу ичейин деп атса, ар жакта дагы бир сахаба суу дегенде, өлүм алды жаткан Икрима тиги тууганга алып бар деди да. Кандай даражага жетти, кандай деңгээлге жетти. Болбосо ал Икриманын 21 жылдык өмүрүндө эмнеген кылыктары бар эле. Бирок ал иманга келгенден кийин пайгамбарыбыз аны кандай кадырлады, сыйлады дегендей. Эгерде сен мынтип айта турган болсоң дейт, анда эмнеге жихад деген барат? Инсанга болгон макул, мусулман бир тууганга болгон сүйүү түшүнүктүү. Өкмөрдү башыңар бит деген нерселер аябай көп экен. Анда жихад деген нерсе барбы исламда? Мунун кандай болуп калат деп бирок апталдан сурай бериши мүмкүн да. Бул жанакы инсанга болгон сүйүү, мээримдүүлүк деп атпайсың, аяң буяң кандай болуп калат деген сурай берсе, кантип бир эле убакта Кудай Таала аларга мээримдүүлүк кылган, анан ошол убакта кайра аларга каршы жихадка Кудай Таала буйруйт десе, мен айтамын жообунда дейт, мен бул тууралуу ал жихады кайфа нафхамуху ва кайфа нумарисуху, жихадды кантип түшүнөбүз, жана аны кантип жашообузда практиковать этебиз деген эмгегимде бул тууралуу мен ачыктап бергенмин. Жумхур фукахалардын назарында, жалпы факихтердин назарында капырларга болгон жихадтын шариаттуулугу, закондугу лейсат би сабаби куфрихим мин хайсу хува, алар кафыр болгондугу үчүн эмес дейт. Булар кафыр, ошондуктан буларды менен согушкула деп, алар кафыр болгондугу үчүн эмес, алар кафыр болгондугу үчүн жихад шариатталган эмес дейт. Ва инна би сабабил удван ал муталаббис би сулукихим, алардын жүрүм турумунан улам келип чыккан душмандыктын себебинен жана мусулмандарга согуш баштап ийүүнүн коркунучунан улам. Пайгамбарыбыздын өмүрү баянын алып карай турган болсок, бир да жерде пайгамбарыбыз мусулмандарга эч бир зыяны жок, мусулмандарга бир чуңкур казбай, аң казбай, мусулмандарга согуш пландарын пландабай, эч бир оюнда жок деле бир камырабай жаткан бир коомду барып пайгамбарыбыз эч качан аларга кол салган эмес. Эч качан тарыхты окуп көрсөңүз таппайсыз. Сиромна
Алхамдулилля сиро боюнча эми котормолордон бир 10дон ашык котормолорду окудум. Оригиналдардан бир экөөнү окудум. Бардык себептерди карасаң, же алар мусулмандарга кол салып аткан, же мусулмандарга кол салам деп аябай даярданып атканын пайгамбарыбыз шпиондор аркылуу, жасыстар аркылуу билген. Сөзсүз түрдө анан сага душмандын кол салган атканын анык билсең, кой эл эмне дейт деп отура бересиңби? Сен чараңды көрөсүң да. Душмандын кол салып атса үйүңө чейин бастырып келген жакшыбы, же үйүңө киргизе албай көчөдөн тосуп алып арты көздөй качырганың жакшыбы? Ушундай болгон да пайгамбарыбыздын өмүрүнөн окусак, же алар ачык кол салган, же кол салууга даярданып атканын пайгамбарыбыз билген, катчылар аркылуу пайгамбарыбыз дайыма жанагы жасустарды адамдар жөнөтүп турган, же болбосо ошол жерде жашыруун мусулмандар болгон акырын гана кат аркылуу жөнөткөн, бардыгы ушундай себептерге барып такалат. Айтып атпайбы? Же ошол өзлөрүнүн жүрүм турумунан улам мусулмандарга согуш баштоо коркунучу болгондуктан, же согуш баштап ийгендиктен, же согуш баштоону пландап жаткандыктан улам жихад шариятталган дейт. Демек, душмандыкты кетириш шариятта барбы? Бар. Өзүңдү коргошуң керекпи? Коргош керек. Эгерде капырлардан душмандыкты биринчи башташпаса, же душмандык кылууга кол салууга пландар аларда жок болгон болсо, анда аларга кол салуу бул душмандык болуп, чектен чыгуу болуп эсептелет. Кудай Таала аны Куранда ачык аят менен тыйган. Астайду билла. Ва катилу фи сабилиллахи аллазина юкатилунакум ва ла та'таду. Инналлаха ла юхиббул му'тадин. Бакара сүрөсү 190-аят. Согуш кыла Аллах жолунда ошолор менен алар силер менен согушкан. Силер менен согушкандарга, силерге согуш ачкандарга, же силерге согуш баштоону пландагандарга каршы Аллах жолунда согуш кыла. Антпей турган болсо, ола таатаду чектен чыкпагыла. Аллах Таала чектен чыккандарды жакшы көрбөйт. Силер барып биринчи кол салбагыла. Демек, Алла Таала дагы башка бир аятта Алла Таала Мумтахана сүрөсү мындай деп баштайт. Астагфиру билла. Я аyyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha mardati. Ey имандуулар, менин душманымды жана өзүңөрдүн душмандарыңарды жакын дос кылып албагыла. Силер аларга достук менен, өтө сүйүү менен, чын жүрөктөн болгон, ыхлас менен болгон сүйүү менен аларга мамиле кыласыңар. Алар болсо силерге келген акыйкатка капыр болушту, пайгамбарды Меккеден кууп чыгышты. Ва iyyakum жана силерди дагы Меккеден кууп чыгышты. Өзүңдүн төрөлүп өскөн, ата тейиңден бери жашап келген шаарыңан мал дүйнөңдү тартып алып, оокат жайыңды тартып алып, атүгүл өмүрүңө коркунуч туудуруп, сени шаарыңдан кууп чыгышты. Эмнеге? Аллага иман келтирген үчүн болду. Эгеңер оны Аллага иман келтирген үчүн силерди ушундай кылды дейт. Андыктан инкунтум эгерде жихадка чыга турган болсоңор, менин жолумда, менин ыраатчылыгымды көздөп, анда капырларды өзүңөргө душман дос кылып албагыла деп баягы бул аят неме жөнүндө чыгып атат. Бак Хабиб ибн Абу Балто деген сахаба пайгамбарыбыз Меккени фатх кыларда акырын Меккедеги туугандарына кат жөнөтүп коет. Мусулмандар барып Меккени колго алгантат деп туугандарына эмес, Меккедеги бутпарас курайыштарга жөнөтүп коет да. Кийин аны аят түшөт, мындай кылбагыла эч качан деп. Хабиб ибн Абу Балта бул Бадыр согушуна катышкан, бейиш менен сүйүнчүлөнгөн сахабалардан болгон. Сразу сахабалар баштады, я Расулалла, бул 200-дүн башын алалы десе, пайгамбар жай унутуп калдым, бул Бадыр согушуна катышкан. Алла Таала Бадыр согушуна катышкандардын күнөөсүн кечирген, билесиң да, депчи. Аны Хабиб чакырды. Хатиб ибн Абу Балта, сен ушундай кылдыңбы? Эмне мындай кылдың? Аллага касам, о Алланын элчиси, мен кафыр болгонум жок, динден муртат болгонум жок. Болгону мына жерде мухажирлердин бардыгынын Меккеде туугандары бар. Алар бири-бирин коргойт. Менин Меккеде туугандарымды коргой турган эч ким жок. Анан ушул катты Меккедеги бутпарас Курайышка жөнөтсөм, алар менин үй бүлөмдү коргоп калабы деген бир үмүт менен жөнөттүм эле дейт. Ошондо ушул аят түшөт. Мусулман эместерге сырыңарды айтпагыла, аларды жакын сырдаш дос кылып албагыла деген аят түшкөн да. Но ошол аятта белгиленгендей, булар эмне кылып атат? Душмандык кылып атат. Соң Кудай Таала бул капырлар менен болгон жихад маселесине дагы мындай бир
эреже система коюп берди да. Аны бир канча чектөөлөр менен чектеп берди. Мына мындай. Астайдубилла. Ла янхакумуллаху аниллазина лам юқатилукум фид-дин. Дагы далилдер кетип атат. Аллах Таала силердин диниңерде, именно силердин диниңер үчүн, иманыңар үчүн, Аллага болгон ишениңер үчүн силерге согуш ачпагандар менен жана силерди валам юхриджукум мин диярикум мекениңерден, шаарыңардан кууп чыгарбагандарга ан табаррухум аларга жакшылык кылууңардан ва тухситу илейхим аларга адилеттүүлүк кылыңардан Алла Таала силерди тыйбайт деп атат. Демек эки сапатта айтып атат. Силер менен дин үчүн, диниңерде силерге кол салып, диниңер үчүн дин себептүү силер менен согушпаган болсо, жана силердин эгемендүүлүгүңөргө коркунуч жаратып, силердин мамлекетиңерге, эгемендүүлүгүңөргө коркунуч жаратып, силерди жериңерден кууп чыкпай тургандай болсо, анда аларга жакшылык кылууңардан Кудайым силерди тыйбайт, жана аларга адилеттүүлүк кылууңардан Кудайым силерди тыйбайт. Атүгүл инналлаха юхиббул мухситин. Кудай Таала адилеттүүлөрдү сүйөт дейт. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهر على إخراجكم أن تولوهم وما يتولهم فأولئك هم الظالمون. Аллах тек кана силерди мындай мамилени кылууңардан кимдерден тыят? Каталукум фид-дин. Именно диниңер үчүн силер менен согуш кылган, силер менен согушкан, силерге кол салган. Ва ахраджукум мин диярикум. Силердин эгемендүүлүгүңөргө коркунуч тудуруп, шаарыңардан, мамлекетиңерден, үй жайыңардан кубалап чыккандарга ва захар аля ихраджикум. Же болбосо силерди чыгарууга аракет кылып, силердин эгемендүүлүгүңөргө, мамлекетиңерден, жериңерден куулушуңарга башка бирөөлөргө бир шериктеш болуп, салым кошуп, ошого бир тарапташ болгондорго ан таваллаухум аларды сырдаш дос кылып алууңардан, аларга аларды жакын дос кылып алууңардан, ошо өзүңөрдүн сырыңар айта тургандай мамиле кылгандан Кудай Таала силерди тыят. Вама ятаваллахум. Кимде-ким мындай кыла турган болсо, фаулайка хумуз золимун. Алар залымдар дейт. Мына муалат деген маселе бар да. Алар менен тең ата болуп мамиле кылыш керек, адилеттүү болуш керек, бирок алардын буйруктарын аткарып, алардын заказдарын кылып, муала айтат. Ошол алар хаким болуп, сага өкүмдар болуп, сен алардын заказын аткара тургандай болуп калбашың керек дейт. Мындайлар көп болду да тарыхта. Вахабилерди кимдер чыгарды? Англия. Алар хаким болду, булар махкум болду. Алар эмне десе, ошонун заказдарын аткарды. Кадиянилерди ким чыгарды? Ахмадилерди ким чыгарды? Англия. Алар хаким болду, булар өкүмдөрүн аткарды. Бахаилерди ким чыгарды? Ошондой бүт секталар, дин душмандары чыгарган. Ошол эле хавариждердин башында Абдулла ибн Саба 200 жөөт болот атпайбы? Изан, демек, жихадтын шариатталган жагы кайсы өңүттөн экен? Алар кафыр болгон үчүн эмес. Алар сага диниң үчүн согуш ачкандыктан, согуш баштагандыктан же согуш баштоого план түзгөндүктөн улам шариатталган экен да. Аятта айтылгандай, даллат кылгандай. Анан бардык пайгамбарлар, элчилер ошол өз коомун даават кылганда, чакырганда кайсыл пайдубалдын основа негизинде чакырды? Мээримдүүлүктүн жана боорукерликтин основасында чакырды. Жүрөктөн бирөөгө, сага жүрөгүңдөн бирөөгө мамиле кылууңда, мээримдүүлүк менен мамиле кылууңа, боорукерлик менен, ырайымдуулук менен мамиле кылууңа сени кандай жүрөк түртөт? Сени сүйгөн жүрөк түртөт. Ага болгон махабатың анан ошого сени түртөт да. Чындап эле да, логикалык нерсе бар. Бирөөнү жакшы көрсөң, анан ошого сен бакытты каалап, деп чакырасың да. Жакшы көрбөсөң өлүп кет дейсиң. Грубо айткандачы. Мына ушул да Кудай үчүн болгон сүйүү болуп калат. Ошондо дагы эгерде сен пикириңде бир бүдөмүк ойлор калып кала турган болсо, азыркы мен айткан сөздөргө канаттанбастан, анда мен сени аль-жихату фил ислам, жанагы жогоруда айтылган исламда жихад кандай, аны кандай түшүнөбүз жана аны кантип практикалап этебиз деген китебиме кайрылууңа осуят кыламын дейт. Соң, унутпагын, мен сөзүмдүн башында инсандын инсанга болгон сүйүүсү бул Аллага болгон сүйүүсүнүн натыйжасы, мөмөсү деп айтканмын.
Инкана хадал мухиб мимман лаху халзун вафир мин махаббатиллахи. Эгерде ошол сүйгөн адамдын Аллага болгон сүйүүсүнөн үлүш бар болгон болсо, ошондо гана ошол сүйүү менен жанакы инсан болгон бир тууганына мээримдүүлүк, боорукерлик менен мамиле кыла алат дейт. Эгерде жүрөгүндө Аллага болгон сүйүү болбосо, анда инсан болгон бир тууганга мындай мээримдүү, ырайымдуу мамиле кыла албайт дейт. Бүгүнкү күндө бул бизге өтө муктажбыз да. Бүгүнкү күндө агрессивный болуп алганбыз, комментарийлер менен жетпеген жерине жеткизебиз. Ушундай давить этип салабыз, бакыш каяктан да исламга тийишип алдым эле деп калат. Албетте ама исламга тийишпеш керек. Көптөгөн мусулмандар чувствосы менен ойнобош керек. Бирок жанакы алымдар айтат, ошол европалыктардын, мусулман эместердин тайпа тайпа болуп исламга келүүсүнө мусулмандардын адеп ахлагы роль ойнойт дейт. Ошондуктан айтат Мухаммад Сайд Рамазан башка бир жеринде, эмне себептен Европада, мисалы даватчылар Европага барса, Америкага барса, алардан көп коркпойт дейт да. Анткени өтө аз да. Ал эми эгерде ошол эле дават иши, дават дегенде эми Аллага чакыруу, анын баары кылып атат. Бардык уюмда, бардыгы өзүнүн деңгээлине жараша кылып атат. Ар кандай методика менен. Ошол кайсы ислам мамлекетинде өнүгүп аткан болсо, ошол жерден булар аябай коркот дейт. Анткени себеби аяка европалыктар келгенде мусулмандардын жалпы көркөм кулуктун өзүнөн аябай таасирленип, булардын тайпа тайпа болуп исламга кирип кетүүсүнө себеп болот экен. Муну кылымдык тажрыйба көргөзүп берди да, ошондо тайпа тайпа болуп исламга кирип кетти. Ошондуктан ислам ааламынын өзүндө исламдын өсүп атканынан дин душмандар коркот экен дагы. Анан бул жерден жанакындай фитналарды чыгарганга аракет кылат дейт да. Ал эми Аллага болгон махабаты жок адам бул жогорудагы айтылган темага байланышы жок дейт. Ал эми жүрөгү менен өзгөлөрдү сүйгөн адам болсун, дүйнөнүн сулуктары болсун, Кудай таала болгон махабатка анын үлүшү жок болгон болсо, анда анын инсанга болгон сүйүүсү ага бале болот. Аны Алланын жолунан четтете турган бир парда болот дейт. Анткени себеби мындай сүйүү алсыз сүйүүгө үстөн болуп кетет дейт. Анткени Аллага болгон сүйүү жок да. Тек гана бир дүйнөлүк максатта, башка бир кызыкчылыкта бирин жакшы көрүп дос болуп алган болсо, бул өтө кооптуу дейт да. Өтө кооптуу дейт. Бул жерде баягы аяттар бар, аяттарда эми мына убакыт аз калган экен. Аяттарда мисалы ал-ахиллау яума идин баъдухум ли баъдин аду иллал муттакин. Ал күнү кан достор бири-бирине душман болуп калат дейт. Ал күнү бир гана Кудайдан корккондор гана бири менен жакшы мамиледе болот дейт. Ошондой эле аяттарда яума я'уду золиму ала ядайхи якулу я лайтани иттахасу ма расули сабила. Ал күнү залым колун тиштеп өкүнүп аттиң жашоодо пайгамбарды дос тутканымда гана лайтани лай я вайлата лайтани лам аттагис фулана хой. Баланчаны дос кылбаганымда гана, ошол баланчаны дос кыла калам деп балеге калдым. Аттиң пайгамбарды дос кылганымда деп ошол Убай ибн Халаф шахадат келмесин келтирип мусулман болгондо, Умай ибн Ухба ибн Абу Муайт келип туруп жакын дос болгондогу, эй сен мусулман болуп алдың деп жемелеп, намысына тиген сөздөр айтып, кайра аны муртат кылып салган да. Мына ошол досуна болгон сүйүүсү муну балеге алып барды. Бүгүнкү күндө канчалаган достор бири-бирин дос деп жакшы көргөндүктөн бири-бирин тозокко жетелеп кетип атат. Бири-бирин бакытсыздыкка жетелеп кетип атат. Ошондуктан Кудай үчүн болбогон сүйүү ал зыян алып келет экен. Анын натыйжасын санай берсек өтө көп. Группа бой канчалаган достор кылмыштын айынан кесилип кетип атат. 10 күн, 1 күнү ачыла электе аялына болгон туура эмес сүйүүдөн, баласына болгон туура эмес сүйүүдөн, бирине болгон адамдардын туура эмес сүйүүсүнөн улам канчалаган күнөөлөргө барып атат мисалы. Ошондуктан эми бул жерде убакыт тарыраак болуп калды. Муну кийинирээк айтыш керек эле. Аяттарда айтылгандай, бул жерде атүгүл ошол
достордун Кудай эмес, Аллах эмес, башка максатта болгон достугу кээ бир учурларда жанакы акыл шектер кирип калат, же болбосо мындай бир акылдан келген, динсиздиктен келген тузактардан дагы достордун бирине болгон тузагы көбүрөөк болот дейт. Кылмыштарды санай берсек, ошо досум деп, аялым деп, балам деп канчалаган адилетсиздикке барат. Канчалаган зыяндарга барат. Кудай таала адилет үчүн, акыйкат үчүн силердин өзүлөрүнүн атаңар болсо дагы, тууганыңар болсо дагы акыйкат үчүн чындыкты айткыла дейт мисалычы. Ошол Алла болгон сүйүүсү аз болгондуктан кээ бирде сот залында досуна тартып жалган күбө өтүп коет. Досуна тартып, досум деп, сүйүү деп, досуна тартып жалган күбө өтүп, соода сатыкта бири бирин алдап кетет. Айтор Кудай үчүн болбогон сүйүү көп учурда адамдарга зыян берип коет деп атат. Эмки сабакта кичине муну толуктай кетебиз. Азыр аягында убакыт тар болуп шашып калдык. Субханакалла ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Алла ыраазы болсун.